от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. 9 may Жеңіс күні Ватан мекенді соғыстың батырларының өлбөс, өшпөс erdігінің, елдеріміздің аскердік даңқының жана тылдағы эмгегинин символу катары кызмат өтөйт. Қан майданда өмүрүн кыйган батырларга терең таазым кылуу менен бирге кыйын кезеңдерде кыйынчылыктарга карабастан эр жүрөктүүлүктүн үлгүсүн көрсөтүп, согуштун азап тозогун жүрөктөргө калтырып, согуштан кийин өмүрүн милицияга арнаган агаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Экөө бир болуп атат да, Улуу Ата мекенин жеңишинин 70 жылдык фото стенд жасадык. Мына биздин атыбызда турат. Мунун негизгиси бул тарыхта. Биз согуш убагында биздин Кыргызстандан 74 кыргыздын атуулду барып согушка катышып, герой алышкан. Ошонун андан тышкары 23 даңк орденин 23 даңк орденин кавалерлери, андан тышкары 14 маршал Советтер Союзунун маршалдарынын сүрөттөрү турат. Бул кала бере турган нерсе да. Бул мына 70 жыл, 80 жыл, 90 жыл, 100 жылга чейин тура берет. Себеп дегенде бул тарых, булар жоголбойт, булар асайбайт. Анткени булардын эмгеги менен мына биз жаркырап отуруп, ушул погон менен ушул ишти аткардык деп ойлойбуз. Анан ошого карата биз китеп жазганбыз. 70 жыл ичинде милициянын кызматкерлери согушка барып, согуштан кийин келип кайта ушул биздин ички иштер министрлиги иштеген кызматкерлердин баскан жолу жөнүндө жазылган. İşleyen emi yakşıva, bürok oşul soğuş bol böyle koysa, oşul jegiş bol böyle koysa yakşı olma eken. Bundan argıçta şundaydı Kuday Teala adam başına salvasın degile baksa. Bu jengiştin emi yanarda atat koyta degiler. Adına только одна победа, на всех одна победа, мы за ценой не поставим деп. Қанша миллиондаған ер азаматтар наут болды şu жеңістіге. Анан бізге оқшағандары өтір, ажал жоқтар, миллиондағандар келіп, 70 жылдан бері сөйтеді. Елдің арасында жүре сөйтеді. Улуу Ата мекенин согуштун 70 жылдыгына карата Ички иштер министрлиги бир топ иш-чараларды өткөрүү башталды. Атап айтсак, министрдин буйругу менен атайын ошол жеңиштин 70 жылдан карата атайын сүрөт истенди. Анан милиция согуш жылдарында деген китепти дагы кыска мөөнөттө 1 айдын ичинде 2 жумушту бүтүрдүк. Бүгүн ошо ардагерлердин баарын чакырып согушка катышкан, андан сырткары милицияда иштеген бардык ардагерлерди катышып, ушу бүгүн салтанаттуу иш-чараны өткөрдүк. Бул иш-чаранын эң негизги максаты ошол жана бизде ардагерлер айтып өткөндөй, республикада биринчи жолу ошо фото стендти, анан китепти чыгарып, жеңишке биздин баатырларыбызга арнаган белегибиз. Экинчиден, ошо биздин ушу жаркын жашоону алып келген биздин баатырларга, биздин ардагерлерге таазим иретинде, ошондой эле кийинки буундарга дагы дайыма эстеп жүрүү үчүн биз ошондой бүгүн салтанаттуу иш-чараны өткөрдүк. Бул китепти деген биз бардык башкармалыктарга, китепканаларга, андан сырткары музейлерге дагы тапшырып беребиз. Сиздердин баарыңыздарга ден соолук, майрамыңыздар менен бир рахмат.